Кутманду таңыздар менен урматтуу телекөрүүчүлөр, барыңыздарга салам айткан келчай чейле программасы. Өткөнгө карап аттың деп жашаганча, келечекти карап балким деп жашаган жеңил деп айтылат экен. Анын сыңарындай урматтуу телекөрүүчүлөр, келечегибизде эмне болорун билбейт экенбиз, балким ошол болоттур деп жакшы нерсеге умтулуп жашайлы деп жакшы бир уран менен баштагым келип атат. Урматтуу биздин көрүүчүлөр, демек бул сөзгө сиздер да кошуласыздар болуш керек. Барыңыздарга салам айткан. Мына ушул тилектерди тилеген эртең менен таңерте сизди 8ден 10га чейинки аралыкта ойготуп, маанайыңызды көтөрүүгө аракет кылып жаткан Келчай чейле программасы. Барыңыздарга мен дагы Айпер Адамкулова салам жолдойм. Бул мүнөттөрдө бардык көрүүчүлөрүбүз биз менен бирге болгон болсо, биз абдан сүйүнөбүз, жыргайбыз, кубанычта болобуз. Бүгүнкү көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Көк чайы сиздердин даам артыкчылыктарыңыздарды жана үй-бүлөлүк салттарды эске алып, дүйнөлүк эксперттер тарабынан жасалган. Үй-бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй-бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен жыпар-жытты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Эми бул убакыттарда биздин студиябызга келген коногубуз бар. Абдан саатка, убакытка так адам экен. Бизге эрте күтүп алып, эфир сыртында күтүп отурду. Эми биз болсо сиздерге тааныштырып өтөлү. Театр жана кино актеру, телевидениеда режиссер, ошол эле учурда эстрада ырчысы бизде Макс мырза. Кош келиңиз. Саламатсызбы, кош келдик. Кутман таң, урматтуу телекөрүүчүлөр. Саламатсыздарбы, кутмандуу таңыңыздар менен, сиздер менен кайрадан любимый каналынан кезигип жатканыма абдан кубанычтамын. Кандайсыздар? Ден соолук иштериңиздер жакшыбы? Мен жүрөм деп эле жүрүп ата бериңиз. Биз жүрөбүз. Баягыдай эле. Шатыра шатман, жакшы нерселерге умтулуп, жакшы нерселерди жаратканга аракет кылып, элибизге кызмат кылып, өнөр чөйрөсүндө жүргөндөн кийин бир жерде туруп калыш дагы болбойт. Ар убак изденүүдө, ар убак эл менен байланышта болуп, жакшы нерселерди изденип жүрөбүз. Эң сонун абдан эрте келдиңиз да? Негизи эрте турат окшойсуз, же эфирге абдан олуттуу карап, жоопкерчилик деген бар окшойт, Негизи ошол жоопкерчилик бизге кечип келет да. Бардык жактан жоопкерчилик биринчи алдыда турат. Ошол эфир болгондо негизи эрте жатып, эрте эс алганга аракет кылам. Негизи көбүнчө уйкучу элемин, бирок ушундай эфир болобу же ар кандай жумуш учуру болобу, өзүм да немисче окугандан кийин ошо так болуп, немисче жүргөндү жакшы көрөм. Так убагы менен айтылган саатка өзүм дагы айткан учурума дал келгендей, шайкеш келгендей аракет кылам. Анан эми ар кандай учур болуп калат, кээде уктап калабыз, кээде ар кандай тоскоолчулуктар болуп бир жакка кечигип калышыбыз мүмкүн. Бирок көбүн эсе кечикпей айта каласыз. Эң сонун бул жакшы сапаттардын бири. Азыр жапжаңа клипиңиз чыгыптыр, Ушул клип туурасында көрүп алып, анан кенен токтолбойлу, Кандай дейсиз? Макул, бул клип ошол Гүлдөй жан деген чыгарма, сөзү Эгемберди Эрматовдуку, обону Жумамүдүн Шералиев атабыздыкы. Бул клипте ошол Арсен Өмүралиев атындагы Бишкек шаардык драма театрынын ичинен тарттыңыздар, аз көрөлү, көрөлү, андан токтолобуз. Анда бул клипти кабыл алыңыздар, Гүлдөй жан деп аталат. Программабыз уланталы, Гүлдөй жан деп аталды бул чыгарма Макс мырзанын аткаруусунда. Чынында жакшы клип болуптур, мындай адамды маанайын көтөрө тургандай, Гүлдөй жанды эмне үчүн Гүлдөй жанды тандап алдыңыз эле? Алгач чырга токтололучу. Бул чыгарманы негизи
7 жыл болуп калды ошо жаздырганымачы. Ошол тандап алганым себеби биз ошол шаңдуу мындай жакшы Кыргыздын шаңдуу чыгармаларынан аткаралык деп ал кезде Курманбек Ниязбеков байке менен иштешип баштаганбыз. Анан ушул Асылбек Өзбеков агабыз ырдап жүргөн, ал кезекте Роза эжебиз да ырдап жүргөн. Анан ушул ырды жаңыча стилде аткаруу эме болгондо мага аябай кызыктуу болуп, анан аранжировкасын Акылбек Карипов деген байкебиз жазап берген. Атайын бул жактан ошо Жалал Абадка, Ала Букага жөнөтүп идеябызды. Анан ал жактан аранжировкасын жазап, шөкөттөө иштери жүрүп, анан келгенден кийин Ислам Сатаров байкенин студиясына барып, голос түшүрүп, ал жакка ошол Кыргыздын комузун, чопочор, Оос комуз, ушундай Кыргыздын улуттук инструменттерин, аспаптарын кошуп, ушундай аранжировка жазатканбыз. Анан мага голосу жакпай калып, голосун 4-5 жолу түшүрдүк. Акыркы жолу ошол клиптин алдында. Өзүңүздүн кандай ырдаганыңыз жаккан жокпу же жаздыруу жакпай калдыбы? Өзүмдүн ырдаганым негизи мындай жакшы эле, просто кээ бир сөздөрүн мен туура эмес мындай произношение деп коет го орусча, ошондой туура эмес айтып алсам керек да, мындай. Еще бүт эле жериң гүлдөй жан деп ырдай бергем да. Андан кийин мындай экен да: жашыл жоолук дүрдөй жан, жаңы ачылган гүлдөй жан. Кызыл жоолук дүрдөй жан, кыз келиндер гүлдөй жан депчи. Анан мен жашыл жоолук гүлдөй жан, жаңы ачылган гүлдөй жан деп эле жаттап алып, ошончо ырдап жүрө бериптирмин. Анан ушундай бир эмелер менен запись болуп калган да. Анан кайрадан ошолорду оңдоп, дүрдөй жан деп ырдап, анан жакшы бэк вокалдарды койдуруп, Эрлан деген жакшы звукач, үн жасаган бала бар, опера балетте иштейт. Ошол дозубуз менен кайрадан үнүн жазып, сонун кылып, анан радиолорго дагы, эфирлерге дагы жакшы даярдадык. Бул негизи элге дагы тарап кеткен. Бир учурда ушул ырды жаңы жаздырганда эле Казакстанга тойго чакырып калышкан. Анан ушул ырды барып ошол жактан ырдап келейин деп эле демо вариантын алып алып эле кетип, анан ошол боюнча интернеттерге тарап кеткен да. Бирок ошентсе дагы мен көп чыгарбаганга аракет кылып жүрдүм. Эми ошол ыр бышып, эми буюрса эфирлерден кетип, баягы өзүнүн баасын алып баштаган учурда. 7 жыл дегенде чыгыптыр да, Ооба, 7 жылда чыкты да. Аябай жакшы. Ага чейин көп тойлордон, почти бир 100дөн ашык тойлордо ырдадым. Андан кийин эфирлерде ырдадым, жандуу ырдап жүрдүм. Ошентип жүрүп, анан бышты да. Клиптин идеясы өзүңүзгө эле тандык болсо керек. Ооба, негизи баягы режиссердук көз караш менен, мындай сценарийди эле жазган жокпуз. Мен мындай набросок деп коет, ошондой эле сценарийин жазгам. Биринчи селкинчек пайда болуп түшөт, анан селпинип баштайт. Анан ал жака ар кандай актерлор келип теп, анан ырдап, ушундай болот деп элечи. Студийный вариант болот деп эле. Ошондой кылып селкинчекти жасап балдар менен анан тартып койдук, ошондой эле. Жакшы. Сизди баягы актер катары да билебиз да. Ал тармакта кандай болот? Тырышлыгыңызды косо бир өтө бир сапаттуу чыгарганга аябай аракет кылат экенсиз да. 7 жыл дегенде бир чыгып клип менен чыкты. Ал эми театрда, кинодо чыгармачылыгыңыз кандай болануда? Азыр болсо мен театрды тилекке каршы кичине токтотуп турам. Токтотуп
ошол азыр жетекчилик жакка өзүмдү таптап даярдап баштадым. Анткени өзүм өскөн жерим Сокулук районуна караштуу Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн Маловодный айылынын маданият үйү бар, 65-жылы курулган. Ошол биздин Көскө басар айыл өкмөт боюнча бирден бир маданият үйүбүз. Ошол жерде азыр жетекчи болуп бардым, дайындалып. Азыр жетекчи турбайсызбы анда, Ооба. Азыр ошол жетекчилик туурасында бир аздан кийин сөз кылалычы. Азыр бизде тынык болсун, урматтуу көрүүчүлөр, эч кайда алыстабай туруңуздар. Анда эмесе биз программабызды уланталы, урматтуу көрүүчүлөр, көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Номер 110 көк чайы сиздердин даам артыкчылыктарыңыздарды жана үй бүлөлүк салттарды эске алып, дүйнөлүк эксперттер тарабынан жасалган. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен жыпар-жытты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд, чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Ал эми биз чай үстүндө маегибизди улантабыз. Бүгүн бизде коноктоо Макс мырза. Макс мырза, келиңиз, эми көрүүчүлөрүбүзгө жакшы бир чыгарма суналы. Ага чейин сизден бир суроо болсун. Көрүүчүлөрүбүзгө суроону берип коелу, алар болсо бизге таап жоопторун жибере беришет. Сизден суроо. Жакшы. Негизи мен баягы театр баягы ошол сферада көп жүргөндүктөн, ошол жактан кыргыз жазуучуларынан ошолордун чыгармалары жөнүндө көрүүчүлөргө бир суроо берейин. Бир эле суроо болуш керек. Ооба, бир эле суроо. Бир суроо. Алам Алпы Айтматов атабыздын эң акыркы жазган чыгармасы кайсы? Кайсыл ошол жөнүндө. Мына ушундай. Чыңгыз Айтматовдун акыркы жазган чыгармасы кандай? Кандай аталат? Бизге чыгарманын атын жазып коюңуздар. Урматтуу телекөрүүчүлөр, экранда болсо номерлер турат. Ким биринчи туура жазып жиберген болсо, бизден 101дик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, чымдаңыздар. Чыңгыз Айтматовдун акыркы жазган чыгармасы кандай деп аталат? Анда келиңиз, сизден жакшы бир чыгарма болсун, кайсыл чыгарманы аткарып бересиз? Мен кыргыздын классик ырчысы Муса Баетов атабыздын Эсимде деген чыгармасын аткарып берейин. Макул, жакшы болот. Жайдын бир гана толугай кезин дең ой, адырлуу гана тонун ай бетинде сан гүлдүн тандап бир түскүн ай жайдары гана селки о эсимде өзүмдү гана саган ай эберем деп ой өмүрдүн гана гүлүн ай берем деп
куштун гана сыры ай тереңдеп ағарып қана тодын ай таң атқан ей сойылып қана жылдыз баратқан қалдық бекемесіңде ай қиышпай ғана гүлі қарашқан ой есімде Вали, сон аткарып болду. Чынында бир эки тональностька салып ырдадыңызбы, Мен башында башкача болуп аткам, андан кийин кайра үнүңүз башкача ачылды дегендей. Башында баягы октава менен ырдап атсам, акыркы куплетинде баягы октава өйдө, бир октава өйдө ырдадык. Ошо. Сиз өзүңүз кайсыл жерде окудуңуз эле? Негизи актерлукту окуп өткөнсүз болуш керек, ырчылыккачы кандай болду? Кандай өттүңүз? Ошол мен 5-классыман баштап эле ошол Сокулукта ар кандай конкурстарда, жаш таланттар деген фестивалдарда, ар кандай жерлерде эң алгач ошо эл астына манас айтып чыккам 5-класс кезимден. Анан 6-7-класс кездеримде өзүм ыр жаза баштадым. Анан ар кандай ырчыларды угуп, ырчылыкка аябай кызыгым пайда болду. Анан кийин 8-9-класс кездеримде ошол Бишкекке келип, жаңы ысымдар деген Алексей Филатовдун долбооруна катышып, ал жактан финалга чейин чыгып, жакшы ырларым кете баштады. Анан Алексей Филатов менен иштешип калдык. Кээ бир ырларга сөз жазып калдым, кээ бир ырларга обон жазып калдым. Ошентип жүрүп 11-ди бүткөнчө өзүмдүн айылымда мектебиме тушоо кесүү концертимди бергем, ошондо учурлар болгон. Анан 1-курс кезимде эң алгачкы клипимди тарткам, Жамгырдагы сагыныч деген ырыма. Анан 2010-жылы ошол окууну бүткөндө, мектепти бүтүп, Токтоболот Абдумомунов атындагы Кыргыз улуттук академиялык драма театрынын алдындагы театралдык окуу жайга тапшырып, ал жакты 2013-жылдын аягында бүтүп, анан учур жаштар, мамлекеттик учур жаштар театрына артист катары кирип, ал жакта 2,5 жыл иштедим. Ошо актер болуп, ошол КТРКда жайгашкандыктан Котормо студиясы менен да тыгыз иштерди алып барып, ар кандай фильмдерде, мультфильмдерде үн коштоп, анан кийин Тамсил деген долбоор ачкам. Ошентип ошол театрда 2013-тен баштап актер катары иштеп баштадым. Эң алгач ошол эң чоң образым бул Алыкул Осмоновду ойногом.
Андан кийин Улуу Үркүндө спектаклинде Миң жашар деген баатырды ойногом. Сафит Буланда Эдил деген каарманды ойногом. Орусча спектакль коюлган. Эң алгач «Хочу жить» деген. Ошондо Макс деген каарманды ойноп, жылдын мыкты дебюту деген номинацияга ээ болгом. Театрлар союзунда. Андан кийин ошол Учур театрынан учуп, Арсен Өмүралиев атындагы Бишкек шаардык драма театрына бардым. Ал жерде 5,5 жыл иштедим. Ал жерде дагы дүйнөлүк классика, орусча спектакльдерде ойнодум. Ал жакта ошол Чиполлино деген спектакль коюлуп, бул мюзикл спектакль болчу. Ошол жерде эки каармандын образын жараткам. Ырларын ырдап бергем, бийлерин дагы ошо голосум ошол жакта дагы калды дегендей. Анан жаштыгым ошол эки театрдан өттү. Анан мен баягы окуп жүргөндө эле ошол өзүмдү чоң театрга даярдап, алгач кичирээк театрлардан баштап, эми өзүмдү толук кандуу бышып жетилдим деп эсептейм. Эми чоң театрларда Кудай буйрса эмгек жолумду улантам деген ниетим бар. Ага чейин ошол айылымда кичине кызмат кылып, маданият үйүн кайрадан калыбына келтирейин деп иштеп жүрөбүз. Жакшы. Ошол маданият үйү деп калдыңыз, ал жерде жетекчи болуп турсуз дегендей, жетекчи болуп кандай экен мындай башкаларга кыр көрсөтүп атасызбы? Негизи кыр көрсөтүү. Жетекчилерден мындай коркушат го. Мен көптөгөн жерлерди иштеп, көп жетекчилерди көрдүм ар кандай. Анан мен алардын каталарын кетирбегенге аракет кылам. Бирөөгө чоң болуп, корстон болуп, чоң сүйлөгөндөн да алысмын. Өз ишимди так аткарып, ошол эл менен иш алып барып, ошого өзүмдү тарбиялап жүрөм. Буйрса ошол жакшы эле иш алып барып атабыз. Жетекчи болуштагы буга чейин дагы КТРКда Котормо студиясында главный режиссер болуп эмгектенгем. Ал жерде дагы эч ким менен урушуп талашпай, көп ошол эки театрда иштедим. Ал жер менен деле жетекчилер менен эч кандай урушуп талаш болгон эмес буга чейин. Сыйыбыз менен эле, Кадыр Баркыбыз менен эле иш алып барып жүрөбүз. Эми маданият үйүндө азыркы учурда кандай бир иштерди аткарып атасыздар? Маданият үйү азыркы учурда ошол бул 65-жылы курулган маданият үйү эскилиги жетип, баягы мурунку жылдары, баягы 5-6 жыл мурун бул маданият үйү крышасы жабылып, стеналары, сырты тышы ремонттон өткөн экен. Бирок потологу баягы ушундай эле натяжный потолок тартылган да, анын арты болсо эски баягы жыгач 65-жылкы боюнча туруптур да, ШПСЧ потологу. Анан ошолор баягы көтөрө албай, үстүндө ар кандай орусча айтканда жана көбүчкөнүн помету толуп, көйгөйлөрү бар экен да. Ошондой түшүп калган экен да. Аракет кылып атасыз оңдогонго, азыр бир аздан кийин уланталы, ушул маекти эч кайда алыстабай туруңуздар. Программабызды улантабыз, көрсөтүүбүздүн башкы демөөрчүсү Пиала Голд чайы. Биздин үй бүлөбүз үчүн жакшы көргөн мыкты чайдын жагымдуу жыты жана байдамына жетиш үчүн алар эң жакшы жана жаңы чогултулган чай жалбырактарынан кылдат тандап алышкан. Үй бүлөңүз үчүн дайым эң жакшысын тандоого аракет кыласыз. Үй бүлөлүк түшкү тамакпы? Даамы менен жыпар жыты жакшыраак сакталыш үчүн атайын сиз үчүн таңгактадым. Пиала Голд көк чайы сүйүктүү тамактарыңыз менен мыктай калышат. Пиала Голд, чыныгы чай сүйүүчүлөр үчүн алтын стандарт. Биз болсо программабызды улантабыз, урматтуу көрүүчүлөр. Жогоруда биз Макс мырза менен ушул жетекчилик туурасында сөз кылып атканбыз. Кантип оңдойюн деп атасыз, ушуну айтыңызчы.
ошол азыр эң биринчи маселе ошол болуп турат. Анткени үстү түшүп калган дебедим беле мен барганда ошондой эмеде жаткан, анан ичин столдорду изолировать этип баягы эмелерге, гримерныйларга жыйнадык. Ичин баягы түшүп калган эмесин баарын алып чыктык, тазаладык. Андан тышкары ошол сейсмология центрына, архитектурага баардыгына кат жөнөттүк. Алардан дагы кат келди, жооп келди. Эми ошо чертеж, планирование деп коет. Реконструкция кылуу иштери алдыда турат. Анан ошол биз план кылып, баягы кандай болот, долбоор жазып ишке ашырсак, анан кийин ошо тийиштүү мекемелер, жетекчилер ошол жагын карап беришсе, кайрадан ошол чатырды калыбына зыңкыйтып ордуна келтирсек, анан буюрса ошол анан ичиндеги иштерди улантат элек. Менде дагы ошол өзүм режиссер жакты бүткөндөн кийин кыялымда ошол жакшы бир чыгармаларды койсом деген ниетим бар. Анан баягы ошо чатырдагы могу сахна болсо, сахнанын зрительдер олтурган жердин ортосу түшкөн да. Анан ошол жери түшкөнү дагы бир чети жакшы болду да. Ал жерден биз кулисаны мындайынан жана пульт менен түшүргөндөй кылып жазайлык деп пландап атабыз. Ал жер түшүп калган жакшы болуп турбайбы? Светтерди ушундай театрдын атмосферасы болуп атат да. Мурун болсо акустикасы жок болуп эле мындай ремонт болуп калган. Эски келип, эми ошону заманбап мындай темирден баягы эме деп коет, ферма деп коет, ошондойлор менен карматып тирөөчтөрдү ошондой кылып ичин сонун кылып зыңкытып жаза алсак, анан бирок параллельно баягы именно ошо маданият жаатындагы өзүбүздүн иштер болуп атат. Анткени ошол айыл өкмөттө бирден бир көзгө басар мекеме болгондуктан бүт айыл өкмөттүн иштери, маданий иштерин баары мага тийиштүү. Анан мен колдон келишинче ошол мектептер менен иш алып барып, айылдар менен, айыл башчылары менен ошол жакта мектептин ачылышы болобу же бир баягы спорт аянтчалардын ачылыштары ачылып атат. Элдер дагы жаштар менен тыгыз байланышта. Футбол өткөрөбүз, бокс боюнча турнирлерди өткөрдүк буга чейин 2 жолу. Алдыда дагы ошондой маданий иш-чараларды өткөрүү да. Жакшы, сонун бир пландарыңыз бар экен, ошонун баары ишке ашсын дейли. Анан жогоруда Котормос студияда иштеп калгам дебедиңизби? Ошол жакта ар кандай үндөрдү коштодуңуздар, мультфильмдерде дедиңиз. Эсиңизде калган бир каарманды туурап бере аласызбы көрүүчүлөр үчүн? Мультфильмдерден болсо, анткени бизди көрүп отурган көрүүчүлөр эртеңмиңсүн көбүнесе үй бүлөсү менен, балдары менен отуруп көрүшөт да. Макул, анда эмесе мен бир тамсил айтып берейин, ошол мультфильмдеги голостарга байланыштырып, образдардычы, каармандарды. Эме деген тамсил бар эле. Шеф болгон карышкыр деген. Мухтар Борбогуловдун. Ошол тамсилди айтып берейин. Кандайдыр бир иш менен карышкыр эт союзуна директор болуп калыптыр. Эки жагын каранып, эрдин жаланып, шакылдатып тишин карамагындагылардын карап чыкты ишин. Арытак, арысак, бал тег ага жакпады. Тазалоону мына ошондон баштады. Балтекти баарыңар билесиңер. Эмне үндөбөй жүрөсүңөр? Күндүсү да үрсө, түндү да үрсө, негедир шектүүдөй сезилет. Жумуштан бошотуу керек, тезирээк. Кашабаңдын кеби түлкүгө жагы бербеди. Ой, ал өзүңдүн жумушуң, а менин мындай сунушум.
Ташбаканы күзөтчү кылсак оң болот. Ал анткени душмандардан укмуштуудай коргонот. А бал тегиң турса күрс-күрс сүрүп, ой этканага кире албай калдык ушул эле жерде жүрүп. Ошентип Балтекти иштен айдашты. А Ташбаканы күзөтчү кылып шайлашты. Сонун экен, Ташбака күзөтчү болуп калдырды. Эң сонун негизи көбүнесе жүрөгүңүзгө кайсыл тармакчага ушу актерлук окшойт же ырчылыкты алдыга коюп ушул жакты бир өркүндөтсөмбү, пландасамбы деген ойлор турабы? Мен үчүн ошол артист деген наам бийик турат да. Артисттин ичинде ошол актер дагы, ырчылык дагы, бийчилик, акындык бардыгы камтылат да ушул жерде. Бир сөз менен эми артист деп айтылат да. Анан мен үчүн бардыгы бирдей. Мен ошол бий жагынан дагы бүт жагын бирдей алып кеткенге аракет кылып жүрөм. Кудай буйрса ошол буга чейин көптөн берки кыялым болчу. Ошол опера, балет жөнүндө Кыргыздын ошол опералык ырчылары, балериналары жөнүндө ошолор менен иш алып барайын деген дагы ниеттерим бар болчу. Кудай буйрса азыр ошол балерина деген жаңы ыр даярдап жаткан чагыбыз. Ошол балериналарга арналат. Буга чейин ошол балерина жөнүндө бир дагы ыр жок болчу экен. Мен Кудай буйрса ушул балериналарга жакшы бир чыгарма камдап жүрөм. Анан буйрса бий жагындагы буга чейин ошол Кара Жорго бийин үйрөнөбүз деген дисктер чыккан. Ошондо дагы ошол биз бийлеп группабыз менен бий жакка дагы өзүбүздүн салымыбызды кошуп жүрөбүз. Шаңдуу ырларды эмне үчүн мен Кыргыздын шаңдуу ырларын тандап алам? Анын дагы ошол бийин, Кыргыздын кыймыл аракети, бии ошолорду дагы мен өзүмдөн чыгарып, баягы салымым ушул болсун деп. Өткөндө ошол Гүлдөй жанды биз филармонияда КТРК тартып, чоң Абаз долбоорунун жыйынтыктоочу концертинде аткардым ошолорду. Анан ошондо дагы баягы Кыргыздын унутта калып бара жаткан баягы жүн сабо деген эмелери бар го. Кийиз басмай, ийри кийримей деген ошондой движенияларын бийге камтыдым да. Өзүм дагы ошол хореограф катары хореографтар менен иш алып барып, ушундай Кыргызды айгинелей турган кыймыл аракеттерди биз бийге, бийдин элементтерине кошолук деп, ошондой элементтерди да коштук. Бул бийчиликке менин болгон көз карашым, мен актёрмун же ырчымын деп эле бир тараптуу болуп калгым келбейт. Бардык жагын билиш керек. Өзүм режиссер болгондон кийин ар тармакты билишим керек. Жигитке 70 өнөр аздык кылат дегендей. Азыркы учурда ошол бизнести дагы, жеке үй бүлөлүк жакты дагы бардыгын бирдей алып кетүүгө аракет кылып атабыз. Мен буга чейин көп эле интервьюда айткам, мен үчүн ырчылык дагы, актерлук дагы бирдей да. Эки тизгин бир чылбыр демейчичи. Бирок ошо бир жагым аксап баратса, бир чылбыр менен колдонуп, кайра ал жагымды бир шарданга бир жакшы жетишкендик, ийгиликтер жараткандан соң, балким мени дагы ошол 10 жылдын жүзү болду театрда иштеп жүргөнүмө. Актерлукта 2-3 кинодо баш каарман ойнодум. Көп кинолордо ошол кирди чыкты, эпизоддордо ойноп калдык. Бирок мен тартыла турган фильмдер, мени тарта турган режиссерлор али алдыда, мени байкап, мен жөнүндө ошол сценарийлер жазылып атат деп, өзүм дагы ошол эмеден кайтпай, тайбай аракетимди, формамды кармап жүргөнгө аракет кылып жүрөбүз. Анан буйрса ошол
алдыда мен тартыла турган фильмдер дагы алдыда деп ойлойбуз. Режиссерлор ойлонгула деп коесузбу? Эртерээк сценарийлерди жаздыргыла деп. Жакшы, сонун ойлор бар экен, тилектер бар экен. Үй бүлөңүз жөнүндө айта кетпейсизби? Канча балаңыз бар? Үй бүлөм ошол мен негизи көп стереотип деп коет го орусча айтканда, ошондой негизи артист киши кеч үйлөнүш керек деп буга чейин көп эле укчумун. Бирок мен эң эрте үйлөнгөндөрдүн катарында болдум да. Канча жашыңызда үйлөндүңүз? Мен 25 жашымда үйлөндүм. Эрте үйлөнгөндөрдүн катарындасызбы да, э? Нормалдуу эле бир мезгил го. Классташтарым Сокулуктагы Кызыл Туу айыл өкмөтүнүн Садош Абдулдаева орто мектебин аяктагам. Ал жакта 3 классты бириктиргенде ошо 30тан ашык бала бар да. Ошонун ичинен эң биринчи үйлөнгөн мен болдум да. Анан кийин менден кийин Курал Чокоевдер үйлөндү дегендечи. Мен көп жерден үлгү болуп, баягы үй бүлөнү дагы унутта калтырбай, ата-эне, бир тууган, эл журт, кошуна колоң, достор, кесиптештер деп баардыгын алып жүргөнгө ошол аракет кылып жүрөм да. Азыр ошо 2 балам. Балам болсо 6-га чыгып калды. Эмки жылы Кудай буйруса окуйт. Кызым 4-кө чыкты. 2 балаңыз бар, э? Ооба, 2 балам бар. Бир келинчеңиз бар. Ооба. Айба ойлоп калдыңыз го. Бирөө эле өмүрлүк түгөйүм, өмүрлүк жолдошум Кудай кошкон. Ошол түтүн булатканыбызга быйыл мына бүгүн 26-сы. Бүгүн үйлөнгөн экенбиз. Бүгүн 27-си. 26-сы үйлөнгөнсүздөрбү, э? 27-си үйлөнсөк керек. Мындан 7 жыл мурун. Ошол азыр кытапта 2 баланы тарбиялап, дагы балдарды. Келинчеңиз колдоп турса керек сизди? Албетте колдогону ошол менин баягы балдарымды тарбиялап, сүйүүсүн, ысык чайын берип дегендей, анан ар убак колдоп, коштоп турат. Биз дагы колдоп, коштоп, бириңиздерди колдоп, коштоп турасыздар, э? Абдан сонун маек болду. Сизге чоң рахмат келгендигиңиз үчүн. Ийгилик каалайбыз, чыгармачылыкта дагы да болсо. Бул бизден сизге белек болсун. Ошол келинчеңиз менен, балдарыңыз менен чай ичип коюңуздар. Биздин көрсөтүүнүн атынан эстеп туруңуздар, э? Пияла чайын ичиңиздер. Теле көрүүчүлөр, сиздер менен коштошпойбуз. Болгону кийинки эфирден көрүшкөнчө амандыкта болуңуздар.